Сиздер менен ушул жерде Кыргызстандан ачылган Кыргыздын компаниясы Refresh Life аттуу компаниясынын 1 жылдыгына арналган салтанаттуу кечесинде жолугуп турганыма абдан ыраазымын. Учурдан пайдаланып, ушул биздин компаниянын 1 жылдыгына келип, биздин ийгиликтерди тең бөлүшүп, биз менен ушул жерден алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми сиздердин уруксатыңыздар менен өзүм жөнүндө бир аз тааныштыра кетсем. Мен Алимбекова Айнура Райымжановна жогорку билимдүүмүн, 2 дипломдун, 2 кесиптин, бухгалтер экономист деген кесиптин ээсимин. 32 жыл мамлекеттик мекемелерде иштедим. Анын 14 жылы банк системасында, 18 жылдан ашуун Министерство юстиция системасында башкы бухгалтер болуп иштедим. Мен тагдырыма абдан ыраазымын. Мен ошол иштеген жагымдан, ошол мекемелерден чоң тажрыйбаларды алдым. Адам баласына керектүү болгон сапаттарды, жоопкерчиликтүү болгонго чынчылдыкты ар дайым мен тутуп келдим. Себеби менин жумуш ордум, башкы бухгалтер деген жумуш ордундагы өзү ошол талаптарды, ошол сапаттарды талап кылар эле. Ар бир мекеменин финансы жана чарба жактарына баш бухгалтер менен баш бухгалтер башы менен жооп берет эле. Оба ушундай кадыр-бактуу жакшы жерлерде иштедим. Дагы деле иштей берсем болот эле. Бирок мен акыркы жылдары өзүмдүн бизнесимди ачсам деген ниетте жүргөм. Вот ошол ойлорумду мен ишке ашырып, ушул тармактык бизнестен мурдагы иштеген ушу мамлекеттик мекемеден мен ушул тармактык бизнеске өзүмдүн чечимим менен, өзүмдүн каалоом менен өттүм. Сиздер бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Тармактык бизнес өзүнүн иштөө айланмасын же болбосо оборотун дүйнө жүзү боюнча айланта баштады. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Дүйнө жүзүндөгү бизнес чөйрөсүндө бардык өлкөлөрдөн кереметтүү продукциялары бар. Ошол продукцияларды колдонуучулардын жана дистрибьюторлордун алкышына ээ болгон компаниялар чыгат. Бирок мындай компаниялар тилекке каршы башка өлкөлөрдө болуп келет. Ал эми Кыргызстандан ачылган компаниялар дайыма Кыргыздын биздин өзүбүздүн ушул бизнесте болгон, тармактык бизнесте болгон түшүнүгүбүздүн жоктугунан, билимдин жоктугунан көптөгөн кыйынчылыктар болуп, жабыр тарткан адамдар жүздөп саналат. Мунун себеби Кыргызстанга келген компанияларды жетектеген лидерлер өздөрүнүн өздөрүнүн кызыкчылыгын көбүрөөк ойлоп, ал эми ишенип кирген элдин ишеничин актабай калып жатышат. Ошол элдин арасында бир мезгилде мен да болгом. Мен ошондо өзүмө бир нече жолу эмне үчүн деген суроону бердим. Дагы бир эң кызыгы, Кыргызстанда иштеген, тармактык бизнес менен иштеген компаниялар Кыргызстанда мыйзамсыз иштейт, эч кандай налог төлөнбөйт. Бунун аягы эмне деген коркунуч? Бунун аягы ар кандай компания болсо дагы бир күнү жабылып калган коркунучту туудурарын, аны баарыңыздар ушул жерде отургандар билесиздер. Бүгүн сиздер биздин компаниянын 1 жылдын ичиндеги ийгиликтерибизге күбө болосуздар. 1 жылдын ичинде компаниянын алдына койгон иш аракеттерди биз жогорку деңгээлде жасай алдык десем жаңылышпайм. Мен азыр сиздердин алдыңыздарда ишеничтүү түрдө айта алам. Биздин компания Кыргызстандын ичинде тармактык бизнес алкагында бутуна бекем тура алды. Же тармактык бизнестеги атаандаштардын арасында ар түрдүү сыноолордон өтө алды. Бул биз үчүн өтө маанилүү жана негизги фактор болуп эсептелет. Компания жаңы ачылганда бир аз кыйынчылыктар менен иштесек, азыр биздин компанияда ийгиликке жетип иштөө үчүн бардык шарттар жогорку деңгээлде коюлган. Биз медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыздын улуу окумуштуусу Алтымышев Арстанбек Албаевич иштеп чыккан Кыргыздын балынан, чөптөрүнөн жасалган табигый ден соолукка пайдалуу продукцияларды элге жайылтып жатабыз. Биз бул
бул нерсе менен аябай сындыктанабыз. Илимпоз агайыбыздын эмгектери биздин Refresh Life аттуу компаниясы аркылуу элге таанылып жатканына бул биздин ийгилигибиздин башкы көрсөткүчү болуп эсептелет. Мына ушул продукция боюнча маселе өзүнөн өзү чечилип калды. Мен дагы бир жолу ынандым. Адам баласы өзүнө максатты туура кое билсе, ага талыкпай, эмгектенип, эч кандай тоскоолдуктарга жеңилбей алга карай басса, ал максатына сөзсүз жетерине ишендим. Себеби мен ушул компанияны ачканда кыргыздын продукциясы болсо, элге бир таасири тийген продукция болсо деп Кудайдан тилегем. Ал өзүнөн өзү чечилип, биздин компаниябызды жылдырып калды. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарда сыймыктануу менен айта алам. Биздин компания Кыргызстанда жалгыз жана биринчи компания тармактык элементтери менен иштеп, өзүбүздүн ата мекендик продукцияны жылдырып жаткан. Ал эми продукциянын автору Кыргыздын окумуштуусу болгондугу башка компаниялардан өзгөчөлөнөт, айырмаланат. Мындан сырткары компанияда туруктуу окуу системасы жолго коюлду. Ал окууну кыргыздын кызы Кытайда Хайнан аралында Брайан Трейсинин окуусунан 48 мамлекеттин ичинен 3-орунду алган эл аралык тренер Асанова Фатима Алиевна эжекебиз алып барат. Окуу системасы коюлгандан бери туруктуу окушуп, биринчи деңгээлден кийинки деңгээлге өтүштү. Ал эми биринчи деңгээлдин окуусун базовый семинар өткөрүү менен жыйынтыктадык. Биздин дистрибьюторлор бүгүн лектор деген наамалынын алдында турушат. Сиздер бүгүн ошол лекторлорго сертификат жана сыйлык тапшыруу аземинен күбө болосуздар. Андан башка шаар аралык компания тууралуу маалымат таркатуу кечелерин өткөрдүк. Жана буга бир нече жүздөгөн шаардыктар катышты. Продукциялардын этикеткаларын жаңыртуу менен бирге жаңы каталог, толуктоолор менен жаңы дизайн иштелип чыкты. Бул иштер ушул менен токтолуп калбайт. Улам жаңылануу менен толуктоолор жана толуктоолор менен дүйнөлүк стандартка ылайыкталып жасала берет. Кыргызстанда жаралган Refresh компаниясы келечекте дүйнө жүзүнүн кадыр-баркына ээ болот деген эмилгени максат коюп, алга карай албан ийгиликтерди жаратып, дүйнөлүк деңгээлдеги тармактык бизнес чөйрөсүнө чыгуу үчүн даярдыктарды баштадык. Биздин компаниянын ийгиликтери жана жетишкендиктери бул сөзсүз түрдө биздин бардык компаниялардын бардык командалардын иш аракеттеринин негизинде келип чыкты. Бул иш-чара биздин башкы кеңсемиздин дистрибьюторлорунун жана түштүк региондогу биздин партнерлорубуздун колдоосу менен көптөгөн аракеттердин негизинде ишке ашты десем жаңылбайм. Булар ар дайым мени менен кыйынчылыкта да, кубанычта да бирге болушту. Булар өздөрү жасаган иштери менен тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга туруштук берип, аны жеңе алышты. Мындай адамдарды биздин өлкөбүздүн чыныгы патриоттору деп айтууга болот. Бул командаларга өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылыкты билдирем. Мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда сыймыктануу менен компания бир жыл аралыгында иштеген иши, командалык күч жана биримдиктин негизинде таза, туура, так иштеп келгендигин далилдей алам. Менин жасаган ишимдин калк арасында жардамын тийип, жана алардын көйгөйлөрүн бир аз да болсо чечип берген болсом, мен өзүмдү бактылуу деп эсептейм. Мен алгачкы койгон максатымдын өтөөсүнө чыктым. Алдыда дагы көптөгөн ийгиликтер биздин күтүп турат.